Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын спорттук базаларында Универсиада 2014 мелдеши жүрүүдө. Бүгүн Исхак Разаков атындагы Политехникалык университеттин имаратында тогуз коргоол жана шахмат боюнча жогорку лиганын катышуучулары старт алды. Тогуз коргоол боюнча мелдеште 8 университеттин 60га жакын студенти күч сынашса, шахматта 50ге жакын ойчул студенттер өнөр көрсөтүүдө. Эки мелдештен 20 мартта жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр анык болот. Эскерте кетсек, быйылкы универсиадага спорттун 16 түрүнөн 36 жогорку окуу жайынын 6300 студенти катышууда. Азыркы жогорку лигада 8 курама жаат катышат. 8 курама жааттын ичинде 25 Кыргыз Республикасынын курама жаатына кирген спортчулар бар. Эң биринчи рейтинг боюнча турган Жамакеев Анарбек менен Керимбекова Аида деген мыкты тогуз коргоочулар катышып турат. Оюн жаңы башталды. Кыргыз мамлекеттик улуттук университет, Кыргыз мамлекеттик техникалык университет, ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин эми жылдагыдай дене тарбия академиясы өтө күчтүү. Быйылкы универсиаданын өзгөчөлүгү мурун 12 команда ойношто, азыр болсо жогорку лига, биринчи лига, экинчи лигада бөлүшүптүр. Бул бүгүн болсо мынакей жогорку лигалар мелдеш башталды. 8 команда ойнотот. Бул жакта мынакей Сыдыков Асыл, Марков Михаил, Эсенбек уулу Бакай, ошондой эле Акунов Максат, булар бүтү өзүнүн курагында чемпион болуп жүргөн балдарды. Бишкек шаарында баскетбол боюнча Ноорус 2014 мелдеши старт алды. Аталган таймашта Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын кошуундары катышууда. Мелдештин биринчи күнүндө Азербайжан менен Казакстан кез келип, биринчилер жеңишке жетишсе, кыргызстандык жигиттер Өзбекстандан келген кошуунга утулуп калды. Айлампа системасында өтүп жаткан мелдеш 21 мартта аяктайт. Белгилей кетсек, Ноорус 2014 мелдеши Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүүдө. Ноорус 2014 проводится 21 раз. Биздин мелдеш 21 жолу өтүп жатат. Мелдеш жылыга 17 марттан 21 мартка чейин Бишкек шаарында өткөрүлөт. Ага мүмкүнчүлүгү бар кошуундар катыша алат. Быйыл 4 мамлекеттин кошуундары катышууда. Россия, Түркменистан, Америкадан дагы кошуундарды чакырганбыз, бирок алар келе алышкан жок. Келерки жылы катышуучулардын санын көбөйтөбүз деген ой бар. Буюрса жок дегенде 6 команда катышса деген тилектебиз. Грек-рим күрөшүнүн өкүлдөрү Сербияда өткөн эл аралык мелдеште 4 медалды багындыра алды. 14-15 мартта өткөн мелдеште өлкө курамасынын ичинен Мурат Рамонов алтын медалды багындырса, Калыбек Жолчубеков күмүш, ал эми Арсен Эралиев менен Азат Бейшебековтар коло медалдын ээси болгон. Любомир Ивановичтин жаркын элесине арналган мелдеш Европа чемпионатынын алдындагы грек-рим күрөшү боюнча акыркы таймаш. Ал эми учурда өлкөнүн курама кошууну Казакстанда окуу, машыгуу иштерин өткөрүүдө. Бул турнирдин күчтүүлүгүн айтып кетейин, 17 команда болду. Бүткүл Европанын бардык биринчи составтары күрөштү. Себеп дегенде Европага 1 ай калганда, Азияга 1 ай калганда бул өтө керектүү турнир. Орустар үчүн 130 килограмм отбор болду Европага. 4 баласын алып келди. Ким жакшы көрөсө ошонусун Европага коймок. Ошол баласы менен биринчи болгон баласы менен биздин Мурат Ромонов финалда беттешти. 8-0 эсебинде утту. Ошентип 1 биринчи, 1 экинчи, 2 үчүнчү болду. Общий команда 4-чү болдук.